Башка аймактарга салыштырмалуу Баткен жергесинде жаз эрте келип, айдап себүү жумуштарын дыйкандар март айынан башташат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондорунда кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүн даярдоо жана жерди айдап себүү жумуштары тууралуу маалыматтарды айтмакчыбыз. Лейлек районунун бир катар айылдарында дыйкандар өздөрү даярдаган кылкандуу дан эгиндин үрөнүн тазалап, айдалган жерлерге эгип жаткан учурларына күбө болдук. Былтыр жыл неме болгонго байланыштуу быйыл урук аз элде. Урук бар, кымбат болуп атат, эл ала албай атат, акча жок. Ошого жылдагынан быйыл эки неме азыраак эгебиз. Где-то бир 10 гектардан. Жаңы эле баштадык быйыл. Солярка кандай болуп атат? Солярка кымбат. Солярка 70 сом. Өткөн жылы суга суусунун тартыштыгы бул аймакта дагы кылкандуу дандын түшүмү кемип калгандыгын белгилешти. Өздөрү сактаган үрөндү эгип калган жер аянттарына Россиядан алып келе турган үрөндү күтүп жатышканын айтышкан эле. Ал эми Баткен районунда быйылкы жылда өздөрү даярдаган кылкандуу дандын 100 тоннадан ашык үрөнүн жерге эгип баштаган. Баткен районунун аймагында 10.454 гектар айдоо жайынтыгыбыз бар. Анын 5.762 сулуу жер, 4.692 кайракы жер. Жалпы район боюнча 10.255 жер айдалыш керек. Мунун 1.600 гектар жерине кайракы буудай, 1.348 кайракы жерге жаздык арпа, мындан тышкары 3.047 гектар жерге дандык жүгөрү, 360 гектарга жашылча, 260 гектарга картошка, мындан тышкары дагы 170 гектар жерге күрүч ээлет, мындан тышкары дагы көп жылдык бактар. Дыйкандарды сапаттуу өрүү менен камсыздоо максатында Россия Федерациясы менен Айыл чарба министрлиги келишим түзүп, 2 жылдык мөөнөткө 4,5% үрөндөрдү через айылбанк берилип атат. Бүгүнкү күндө үрөндөрдүн алды келип калды. Бизде жазы талаа иштери жогорку зоналарда башталып калды. Бүгүнкү күнгө карата бир 270 гектардай жер айдалып, анын 38 гектарына жаздык кылкандуу эгилип атат. Быйылкы жылда өкмөт тарабынан айыл чарба өсүмдүктөрүн эгип, азык түлүк менен камсыздоо багытында берилип жаткан төмөнкү пайыздагы насыялардын өз убагында дыйкандардын колуна жетип жатканы чоң жардам болгондугун айтышат. Республика боюнча ушу айыл чарбасына жакшы көңүл бөлүнүп атат да. Айрыкча сиз айткандай ушул ирригацияга өзүчө 1,7 миллиард акча бөлүнүп, мешкоз каналдар 258 километр мешкоз каналы болсо, 3 чоң дарыя бар. Ошол Кожо Кайыр канал дарыясы, Исбайрам дарыясы, Ак суу дарыясы и Сох дарыясы болупчу. 2 чоң канал бар. 2 чоң каналдын экөөсү толугу менен ремонттон чыгып, суу бериле баштады. Мына сиздер көргөн ошо Кожо Кайыр каналы, ошондой эле Муктар Нургазиев атындагы каналда толук суу бериле башталды. Эми кезек ошол Бүргөндүн магистралдык каналы калды. Эртеңден баштап суу ташталат дагы. Кыш убагында бизде ноябрдан баштап эле влагонакопительный полив деп коет. Биздин районда бакка көңүл бөлүнгөн, 6000 гектардан ашык бак бар. Азыр почти 80% суу каралып бүттү да. Андан сырткары мында шүдүгөр бош жаткан жерлерди предпахтный полив аны аткарып атабыз. Андан кийин көп жылдык чөп беделерди почти толук суугарып бүттүк. Быйылкы жылда өзгөчө айыл банк аркылуу дыйкандарга, фермерлерге кредит берүү маселеси кандай болот? Алып атабы дыйкандар? Жакшы маселе чечилип берди. Айыл чарбасынын каржылоо 10, болсо ФСК 10 деген ошол долбоор иштей баштады. Өткөн жумадан баштап финансирование башталды. Ошо электронный очередь алам дегендер действительно көп. Ошо кредитный портфель былтыргыдай эле. Анан талаачылыкка 300 миңден 10 миллион сомго чейин талаачылыкка берилип атат. Мал чарбасына тоже 5 миллионго чейин берилип атат. Мал чарбасына 3 жылга чейин, талаачылыкка 10 жылга чейин берилип атат. Ал эми кайра иштетүүгө тоже 6% менен 500 миңден ошо 20 миллион сомго чейин берилип атат. Бул ушул айыл чарбасында иштегендерге чоң дем берет деп ойлойм. Үрөн боюнча да айтып кетпесем болбойт. Биздин районда 1780 гектар, почти 2000 гектарга жакын ушул жаздык кылкандуудан эгишибиз керек. 310 тонна үрөн керек келсе, ошонун 100 тоннасы өзүнүн районунда чыгат, грубо айткандачы. 200 тоннадан ашыгын ошол министрликке заявка бергенбиз. Ошол Россия Федерациясынан келип аткан
өрөндөргө 150 тонна буудайга, 60 тонна арпага жана башка эгиндин өрөндөрүнө заявка бергенбиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн биринчи алгачкы партиясы келип түштү. 10 тонна бул вакула сортундагы арпа, 6 кырлуу деп биз бааланат. Ошо элита репродукциясындагы. Россия Федерациясынан алынып келинген сапаттуу өрөндү Кадамжай районунун Абдыкадыр Орозбеков айыл аймагынын дыйкандары кабыл алышып, кылкандуу дан эгиндердин аянтын кеңейтүүнүн алдында турушат. Биздин айылда жер эгебиз деген дыйкандарыбыздын тизмеси даяр. Буга чейин бүт заявкаларды алып арпага. Ошол азыр эми бүгүн ошо арпа урук келип түштү. Бүгүн ошол эле элдер эртең менен мен кабыл алып ал кишилерди ошо Айыл банк аркылуу оформить эткенге мен бардыгын айтып түшүндүрүп бердик. Шарты кандай? Шарты бул урукту 2 жылга берилип атат. Айыл банк аркылуу 4,5% менен жеңилдик берилип атат. Азыр эми бизде бул бүгүнкү күндө 10 тонна арпа үрөнү келип түштү. Буну эмки жылы Кудай буйрса мындан да көбөйтүп алабыз деген ниетибиз бар. Айыл банк аркылуу жеңилдетилген шартта 2 жылдык мөөнөт менен берилген насыянын жардамы чоң. Анткени дыйкандар жазгы айдап себүү жумуштарында колундагы каражаттарга күйүүчү майларды жана жер семирткичтерди дагы сатып алышмакчы. Бизде 650 гектар айдоо жерибиз бар. Жер үлүштөр, анан фонддун жерлери болуп, негизи дыйкандарыбыз бизде шарттуу суулуу болот. Арпа өрөөнү көп себебиз, анткени бизде кайрак жерибиз көп. Ошон үчүн бизге арпа урук жакшы болуп атат. Биз буга чейин будай өрөнгө дагы заявка бергенбиз 19 тонна. Буюрса келип калат деген үмүттө турабыз. Ооба, будай дагы эгебиз. Баткен жергесинде эрте быша турган жашылчаларды, анын ичинде картошканы пленка алдына бир ай мурда отургузуп коюшкан. Бул жерге биз картошка эктик. Мындай айтканда эрте быша турган картошка. Буйруса жакшы болот дейбиз. Азыр бул жерге аянтка 40 соток аянт бар. Ушул жерге уругун эктик. Буну мына пак пленка кылып эктик. Себеп дегенде мына суукка, башкага ушул туруштук берет да. Анан чыгышына да, эрте чыгышына уже вегетациясы жакшы болот деген ойдо жылда эле ушундай экебиз. Анан бул жерди даярдашынан алып, жерди айдатып бүткөндөн кийин мал алап, жолөктү салардын алдынан биз амофосту беребиз. Азыктандырып коебуз. Ошону азыктандырганыбыздан кийин картошка жерден жакшы күч менен чыгат. Анча-мынча оор усуркого да туруштук берет. Анан мына пленка кылганыбыз себеби, ушул пленканы кылганыбыздын себеби негизги максат муну үйшүктөн алып коюш. Себеби климат, погода кандай болот аны билбейбиз. Сактап калат. Биз картошканы качан суугарабыз? Эми ушул картошка буйруса күн жакшы болгон болсо, биз ушуну чабыкка чейин деле биринчи чабыкка чейин биз суугарбайбыз. Чабыкка чейин биз баягыда каңтарып туруп бара турган болсок, көчөт күчтүү болот. Күчтүү болуп калат. Анан жаңгы чабыктын маселеси, эгерде суу кое турган болсок, 2 чабак, 3 чабакка өтүп кетет. Мында бир эле чабак менен, 2 чабак менен бүтүрүп калабыз. Ал эми аталган райондун Көктала айыл аймагынын майдан дыйкан чарбасынын мүчөлөрү 15 күн мурда эле эрте быша турган картошканын үрөнүн эгип башташкан. Ушул күндө мына дыйкандарыбыз бизде Көкталада өтө кызуу иш башталып калды. Основной дыйканчылык мына көчөт боюнча башталды. Мына көрүп атасыздар, мына дыйкандар азыр картошканы тигишип атат. Картошка быйыл, картошка баягы жер семирткичтер быйыл жылдагыдан кымбат болуп атат дагы. Кымбат болсо дагы эл ошол аракет кылышып, жакшы жашоо немесинде аракет кылышып, тез пышар уруктардан алышып эгип атат. Мына эгип аткандар майдан дыйкан чарбасынын дыйкандары. Анан бизде мына көчөт основной мына жер айдоолору почти бүтүп калды. Элдин аракети жакшы. Мамлекеттен эми бир неме биздин мамлекеттин деңгээлде мына жер семирткичтер гана сал кыйынчылык болуп атат. Эми биз дагы кайрылып атабыз. Өкмөттөргө неме кылып, мына кошуну мамлекет Өзбекстан, Казакстандан ушул элге удобрение жер семирткичтер боюнча кичине алып бергенде ошол жагынан кичине элге жардам болуп калат эле. Ал мына дыйкандардын арасында кредит алгандар барбы? Азыр как раз ошол кредит боюнча 6% кредит берип атат. Элдин көбү ошол кредит менен мына айыл чарба боюнча, дыйканчылык боюнча как раз ошол кредитти алышып атат. Мына уже бере баштады уже. Мына биздин өкмөтүбүзгө беде урук, мына арпа, буудай дегендер келди.
Mana 2 yıllık kredit menen. Uşunu dağı 2 bölüp төлөп, şol kakraz 6% neme menen şunu hazır iş yürgüzüp otabız. Баткен районунда Карабулак айыл аймагындагы Бужум айылында жашылчалардын 12 ай бою теплицада өстүргөн Абыт Мурзалиев ушул тапта көк пиязды жана ден соолукка пайдалуу жашылчаларды базарга сунуштап жаткан учуру. Өзүнө таандык 8 сотук жердеги 3 теплицадан бир үй бүлөгө кеңири каражат тапкан жогорку билимдүү дыйкан өсүмдүктүн тамыры менен сүйлөшүп керектүү азыктарды даярдап бере тургандыгын айтат. Ар бири ар кандай метод менен технологиясын колдонуп, акыркы бир 5 жылдан бери 10 жылга чейин ушул теплица менен кыштыр жайдыр. Жылдын 12 айында да элди дасторконуна ушул жашылча жемиштерди даярдап берген дыйкандарыбыз бар. 2019'dan başladım. Birinci badran kıldım. Ondan keyin pomidor kıldım. Badrangdın sortu eme, arzu degen, sebebi al öte emege orularga öte turuktуу. Анан базарга өтө ходовойда. Себеби ток жашыл болот дагы. Фанта, кайсы эме болсо да биринчи арыз өтөт. Ал түшүмдүүлүк өтө жакшы. Ар бир кустан 4,5 килограммга чейин алса болот. Мисалы 2 сөттүккө 1,5 миңге чейин эме батат. Миң эми кеде жыштыгы да бар да, анча ошого да караш керек. Мына кориандр, кинза, кашниш деп коет бизде ошол. Анан дагы эме укроп бар. Ушинтип эле базарга алып барып сата беребиз. Мисалы ушул бир пучок деп койсо болот. Ушуну эме кылып сатабыз. Мен өзүм агрономмун, кичине түшүнөм да. Москвада өзүм бүткөм, Москвадан бүткөм окууну, агрономический отделениен. Анан бул жердин биздин Баткен өтө таштуу жер. Ошон үчүн бардыгын алып таштап туруп, 8 сөттүккө бир 80 камаз эме кетти, топурак, бир 15 камаздай баягы навоз кетти. Андан баягы күрүчтүн эмеси болуп, бизде топон деп коет. Шал немеден, жуаздан чыккандан кийин ал тамырды кыстырбайт да, мындай ажыратып турат. Себеби сары топурак тамырды кысып калганда сууду жеткирип бере албай калат да, кысып койгондо. Ошон үчүн биринчи топурактан башташ керек да. Тамыр кеңири өнүгүш үчүн. Канчалык тамыр күчтүү болсо, ошончолук эме растение күчтүү болот да. Химикат колдонбойсуз? Пока жок, буга колдонбойт. Именно ушул кинза вообще каалабайт. А пияз болсо кээде азотту каалайт. Бул өсүмдүк менен сүйлөшө билиш керек да. Мисалы үчүн мананда бардыгы жетишерлик. А кээде манда эме жетпей калды. Өтө жыштыгынан болду ушу сарысы. Анан покрай мына четинен карап эме кылабыз да. Мисалы үчүн помидордуку ушундай чет эме болсо, саргарып кеткен болсо, анда калий жетпей атат. Аны зольная подкормка деп коет, күлдү, 1 килограмм күлдү 10 литрге аралаштырып туруп, ошо калийди бергенде өзүнө келет. Анан дагы бир түрү бар, ал эми мында мисалы үчүн мында фосфор жетпей атат. Эмеси мындай фиолетовый цветке окшоп калганда фосфор жетпейт. Анан агыш болуп, как-то мындай кандай десем, саргыч боло баштаганда анда азот жетпейт. Айтайын дегеним, биринчи эмеден өсүмдүк менен өзү менен сүйлөшө аласың, ошондо өсүмдүк сага түшүнөт, сен өсүмдүккө түшүнөсүң, ошондо эме иш кетет да. Болбосо кетиши кыйыныраак. Теплицаны даярдоо үчүн аны жылытуу системасын эске алганда дыйкан жерди 2 метрге чейин терең каздырып, үстүнкү топуракты ташып чыгарган. Себеби ал канчалык терең болсо, ошончолук жылуулук сакталып, кыш бою күндүн нуру жана тосулган пленка керектүү температураны камсыз кылгандыгын айтат. Биринчиден отопление мындай жылытуу керек эмес. Такыр керек эмес. Себеби 15 градус болобу канча болсо дагы, мындай жердин 2 метрге түшүп кетпейт да. Ага мисалы үчүн пияз, укроп, ушу кышкы эмелер, мисалы морозостойкий алар, суукка өтө чыдамдуу. Эч нерседен камсанабай эме кылса боло берет да. Буларга жаккан жокмун, себеби булар морозостойкий. Сорттон да эме кылыш керек да. Сорт тандаганда да билиш керек. Кыртышка отугузган өсүмдүктү сугаруу жолу тамчылатуу ыкмасы менен колдонуп, сууну жылытып колдонуунун артыкчылыгын белгилейт. Сугаруу капельный полив мына. Мисалы үчүн мына капельный лента 20 шаговый деп коет. Мына ар бир 20 сантиметрде эме бар. Ушул тешик, специальный тешиктер бар. Ушул жерден өзү эме тамчылап чыга берет. Ар бир тешиктен 1 саатта 1 литр 600 мг суу түшөт. Суук менен жылуу, мына ушу комнатный температурага окшоп ушул жердин жылуу болгондо урожайность 5 барабар көбөйөт. Мисалы үчүн бадыраңга жылуу суу менен кудуктан прямо келген экөө болгондо 1 тонна алган ордуна 5 тонна алса болот. Ошо секрет ошол.
Сиздер көрүп турган жашыл пиязды март айынын 1-жумасында базарга алып чыгып, теплицадагы жашылчаларды дагы аз убакытта кардаларга тапшырып, жер кыртышын бадыраң менен помидорго даярдай тургандыгын белгилейт. Биринчи көчөтүнү үйдө өстүрүп алабыз. 2 айга чейин ал эмесин баягы Привекур деген бар, Максим деген бар, ошо ооруларга, грибковый заболевание ошолорго эме кыласын. Ошолорду дарылап алгандан кийин, анан кийин бул жакка отургузабыз. Эмеси фитоспорин деп коет, ошолорду бергенден кийин эме даяр көчөтүн отургузушка туура келет да. Себеби бизде 2 жолу түшүм алышка туура келип калат. Мисалы декабрдан баштап эмени көчөттү алып чыкканда февралдын аяктарында отургузабыз. Ошондо июндун башына барат, майдын аягына чейин. Андан кийин экинчисини декабрга чейин алып барса болот да. Жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн сырларын Баткендик дыйкандар менен бөлүшүп, интернет айдыңынан теплицадагы жашылчаларды багып, органикалык азыктарды даярдап беришкен чет элдик дыйкандар менен окумуштуулардын агротехникалык илимий жаңылыктары менен дагы күн сайын таанышып тургандыгын белгилейт. Өткөн жумадагы Агро чарба программасынан Баткен жергесиндеги өрүктү багуунун түрдүү сырларын бөлүшкөн багбандардын эмгеги тууралуу маалыматтарды бергенбиз. Багбандарыбыз багып өстүргөн жемишти сыртка экспортко чыгарып даярдоо жана рыногун табуу дагы өзгөчө маанидеги жумуш. Заманбап технологияны колдонушуп, бүгүнкү күндө ушул биз сөз кылып аткан экспортко чыгара турган биздин таза азыктарды мына ушул жерден биздин дыйкандар, ушу кооператив мүчөлөрү сыртка чыгарууга, экспортко чыгарууга дагы чоң аракеттер жүрүп атыр. Сиздер көргөн мына ушул цехта дагы быйылкы жылдын түшүмүн иштетебиз деген чоң аракеттери, эмгегин жасап жатышкандыгын билебиз. Бүгүнкү күнү ушул өрүктү биз экспортко чоңураак көлөмдө чыгаралы десек, кайсы мамлекетке барбайлы, бардыгынын биринчи талабы логистикалык борборун кайрашып турган ишканаң барбы дейт да. Экинчи талабы ошонун көлөмү барбы, сен чыгара турган азын көлөмү барбы деп сурашат. Анан биз эки суроого тең жооп бере албай кыйналдык да. Көбүнчө ушул Японияда бир япон келип бизди уят кылды. Силер ошондой көлөмүңөр болбосо, логистикалык борбор заводуңар болбосо, мындай эл аралык рынокко эмнеге чыккан жатасыңар деп. Ошондон бизге чоң түрткү болду дагы келип мына 3 жылдан бери баштап ушул логистикалык борборду бүтүрүп атабыз да буюрса. Ушул бүткөндөн кийин гана жана ХАС, ISO деген системалар, стандарттар киргизебиз. Андан кийин гана биз кайсы мамлекет болбосун сүйлөшкөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Бүгүнкү күнү биз менен эч ким сүйлөшпөйт ансыз. Биздин тандап алган жол органика. Биз эч кандай химикат колдонбойбуз. Органика бул Кыргызстанда 3 кооператив бар органика менен иштеген. Бул ошонун бирөө бизбиз. Баткен областында жалгыз кооператив органика менен ушул иш жүргүзүп аткан. Бүгүнкү күнү дүйнө элинин талабы бул органикалык азык болуп атат да. Ошондуктан биздин максатыбыз элге таза азык жеткизели, элдин ден соолугун камсыз кылып берели деген максатыбыз, негизги максатыбыз. Ушул багытта өрүктү экспортко чыгарууну көздөп жатышкан Алышдан органика айыл чарба кооперативинин келечек максаттары жана быйылкы түшүмдү экспортко даярдай турган логистикалык борбор тууралуу маалыматтарды айтып бердик.